Жумалиева. Алча гүлдөгөн түндө. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 13-бөлүм. Жаңы башат. Күргүчтөгөн деми менен келген советтик жашоого туруштук бере албай, күн сайын жаңыланып жаткан Фрунзеге күз да билинбей эле акырын келип калгандай. Сентябрь эми гана башталганына карабай, бүгүн эмнегедир аба салкын. Узатасынан курулган 2 кабаттуу чакан имараттын жанына кош ат чегилген араба келип токтоду. Андан Жайнагүлдүн түшүп жатканын көрүп жанатан бери жол карап күтүп турган Калыйча кубанганынан жашыра албай чуркап барып кучактап калды. Курбум, аман эсен жетип алдыңбы? Эмне мынча кеч кайттың окууга? Калыча жайкы каникулдан бери көрүшпөгөн курбусун бооруна бекем кысып кое бербей турду. Ой кыздар, кучакташып тура бербей жүгүңөрдү алгыла, мен шашып атам, деди ошол маалда араба кеч отурган ордунан козголбостон. Азыр алабыз, байке, деген Жайнагүл эки көзү тирелген чаар куржунду жатаканага ала келе жаткан жаздыгы менен жуурканын, дагы бир куржунга салынган китептери менен кийимин Калыча экөөлөп араң сүйрөп жерге алып түшүштү. Айрыкча чаар куржундун оордугун айт. Таң калган Калыча Жайнагүлдү карап: "Охи, таш салып алгансыңбы? Эмне мынча оор мунуң?" деди күлүп. Атам болбой эле окууңа ала бар деп талкан салып берди. Барганда жейсиңер деп. Болбойт. Курбум ашканада баары бар эмеспи? Ошону атам түшүнсө гана. Мен ачка калчудай коркот. Көңүлүң калтырбайын деп алууга туура келди. Эки кыз ушинтип сүйлөшүп турганда, алардын жанына арык чырай, сары чийкил келген бир жигит басып келди. Кыздар, бул жердин ашканасы кайда экенин айтып кое аласыңарбы? Жигиттин үнү алардан тартынгандай акырын чыкты. Түз эле оң жакка басыңыз, деди Калыча тыкылдап ага дароо жооп берип. Тигил жигит узап кетери менен Калыча Жайнагүлгө шыбырады. Бул сени карап жүрөт окшойт. Кебедесине караганда ушул жерде эле окуган студенттердин бири го. Деги артыңдан ээрчиген жигиттерден тажаган жоксуңбу? Чын элеби? Койчу, болбогон тамашаңды. Ашкананы таппай жатат го кыязы. Андан көрө куржунду көтөрүшүп кой десең болмок экен. Эки кыз шыңкылдап күлүп калышты. Жайнагүл ачык айрым корбусун, бирге окуган кыздарды катуу сагыныптыр. 4 кыз жата турган башка бөлмөлөрдөн айырмаланып, Калыча экөө эле терезеси бакчага караган тар бөлмөдө турушчу. Бул кийим үтүктөөчү жай экен. Кыздарга 2 жыл мурда бул жерге жаңы көчүп келишкенде бөлмө жетишпей калып, ушул жерге киришкен. Бөлмөгө аттап буттап кирген Калыча көтөрүп келгендерин Жайнагүлдүн керебетине таштап, табуреткага отура калды. Кана, мага айт да салчы, курбум, каникулду кандай өткөрдүң? Деди ал адатынча шартылдап сүйлөп. Эмнеге бир апта кечигип келдиң? Сени директор агайда сурады менден. Курбум, эми сен сураба, мен айтпайм. Бул каникулда укмуш эле окуялар болду, деди кепти кайсынысынан баштаарын билбеген Жайнагүл аптыгып. Анда көрө өзүң айтчы, оштон качан келдиң? Айш атамдар жакшы бекен? Баары жакшы. Быйыл дагы окууга барарда кыйлып атып жиберишти. Эмне окуялар болду деги, жайчылыкпы? Жай эле досум. Ал узун кеп баарын четинен акырындап айтып бериш керек. Макул анда. Жайгашып алгандан кийин кенен сүйлөшөлү. Калыча өзүнчө өрөпкүп алыптыр, сөзгө конок бербичтей шакша буша сүйлөп кирди. Менде болсо бир куржун кеп. Ошондон айтчы, курбум. Билесиңби, курбум, быйыл аябай көп сабактар кошумча кирип, жаңы агай эжелер сабагы өтө баштады, деди Калыча сырдуу жылмайып. Анан дагы кыргыз тили жана адабияты сабагынан жаңы агай келиптир. Бир жаман жери бизге ал сабак бербей, даярдоочу курстарга сабак берет экен. Аты Зыяш. Атасынын аты Жуматай уулу. Кыздардын баары ага ашык болуп жатышат. Койчу, кантип эле бир жумада баары ашык болуп калышсың, деди Жайнагүл ишенбегендей. Чын айтып жатам, агайды бир көрсөң, ал акын дагы экен, ыр жазат деп уктум. Мен ал агайды көрөйүнчү. Жайнагүл жаңы мугалимге кызыгып калды. Калыча андан ары тыйылбай тигил агайды тынымсыз мактап кирди. Өзү Ташкенттен бүтүп келиптир. Сабактарды тим эле сонун өтөт дешти. Мүнөзү жумшак, өзү абдан ийкемдүү агай.
Кыздар эмес эле сен жакшы көрүп калган окшойсуң ай. Муну уккан Калыча кызарып кетти. Ой, сүйлөп олтуруп алган турбаймынбы? Мен азыр залда нөөмөтчү болчумун. Карап келейин деп, бир аз оңтойсузданган курбусу шашыла сыртка чыга жөнөдү. Калыча чыгып кеткенден кийин кийим кече салган коржунун ачып жаткан Жайнагүлдүн эсине быйыл жайда болгон окуялар түштү. Жоодардын жарадар болуп атасынын боз үйүнө келген күнү Юрий Афанасьевич менен жигиттин акырегин аралаган окту алып чыгыш үчүн алгач ирет операция бөлмөсүнө киргени, Нусукенин адамдары келип аны түн жамынып ала качып кеткени, жоодар келип куткарган баары көз алдына шурудай тизмектешип өтө берди. Нусуке өлгөндөн кийин Амандын бандасындагы бир топ киши Караколдун түрмөсүнө камалды. Кийинчерээк Аман Бараканов өлгөнүн, анын жигиттеринин бири калбай колго түшкөнүн жоодар ал практика өтүп жаткан Караколдогу ооруканасына келип атайын айтты. Тынчсызданбасын дедиби же өзүнүн жасаган эрдиктерин мактангысы келдиби, кыз биле алган жок. Жигит андан кийин Москвадан келген экспедицияны коштоп Хан Теңирге кетти. Ошол бойдон аны көргөн жок. Быйыл жайындагы бул окуялар Жайнагүлгө өзгөчө дем берди. Кыялында чыныгы комсомол болсом дейт. Ак ниет, чынчыл, өз ишине берилген, эли жери, өкмөтү жана коммунисттик партия үчүн кызмат кылган адам болсом дейт. Жоодардагы накта тайманбас комсомол экен. Же ал коммунисттердин катарындабы? Каап сурабай калганымды карасаң, Фрунзеге барганда сөзсүз жолугушабыз деп сөз бербеди беле? Келип калар. Келип калса экен. Ал азыр кайда болду экен? Кыздын ушундай таттуу ойлорун ылдыйкы кабаттагы патефондон жаңырган эмгек тууралуу шаңдуу ыр бузуп жиберди. Башка да курбулары менен жолугуш үчүн Жайнагүл сыртка чуркап чыкты. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Гүлнура Жумалиева, Алча гүлдөгөн түндө. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 14-бөлүм. Кечки угумдөгү кездешүү. Ташкенттен окуудан кайтып келгенден бери Зыяштын иши өргө жылды. Аны дароо эле Кызыл Кыргызстан гезитине жоопту катчы кылып дайындашты. Ага кошумча Кызыл Учкун деп аталган акын жазуучулардын ийримине катыша баштады. Күнүгө кечинде ийримдегилер Кызыл Кыргызстан гезитине жайгашкан редакциянын бир бөлмөсүнө чогулушуп, өлкөнү кантип өнүктүрүү керек, кантип коммунисттик партиянын идеяларын жайылтуу керек дешип кызуу талкуулашчу. Зыяшка окшогон жүрөгү алып учуп ыр жазгандар жаңы ырларын ошол жерден окуп беришип, сынга алгандар сындап, мактагандар мактап, бөлмө өзүнчө эле жаштык илеби менен жаңы жашоонун ыргагына жык толуп тургандай бактылуу кечтер уланып жатты. Редакцияда күнүгө иш кайнап, тамекинин түтүнүнө чулганып, жаңы чыккан гезиттин жытына мас болуп, анын ар бир макаласын кызыл чеке болуп талашканга чейин барып талкуулашкан кесиптештери Зыяш үчүн бир туугандан да артык болуп калды. Аны менен эле бүтүп калбай, жаңы окуу жылынан баштап калаадагы медициналык техникумга сабак бермей болду. Мугалимдик анын көңүлүнө эң жакын кесип. Аны ал 14 жашында эле айылга сабак бергенде билген. Ооба, дал ошол 1915-жылы Караколдогу орус тизем жатак мектебин аяктагандан кийин өзү туулуп өскөн Кочкор жергесине барып мугалим болуп иштеп калды. Атасы кичине чагында эле каза болуп, аны караган апасы менен чээдей 2 бөбөгү бар эле. Ошол айылдын болушу Даткабек зээндүү баланы байкап, аны орус тизем мектебине акысын төлөп берип, окууга жөнөткөн. Караколдо 4 жыл окуп кайтып келгенден кийин балдарды окутсун деп бай өзүнчө боз үйдө тиктирип берди. Чоңдор келип, бул 14 жаштагы бала эмнени билмегиле дегендей сабактарына катышып, сынап кетип жатышты. Баарына дилгир болгон Зыяш билимин аябай балдарга да, чоңдорго да сабак өтө берди. Кай бири балдардын окууга бербей жамандашчу. Ой, ал балаңарды койгула, сабак өтпөй эле балдарыбызга жөө-жомокторду айтып берип отурат экен. Өзү 14-төгү жаш бала болсо, андан эмне молдоге чыгат?
дешип, ошону айтсаң дечү аларды коштогон дагы бири. Андан кайдагы молдоге чыкмак эле. Өйдө төмөн кептерге карабай балдарыбыз билим алсын деп ынтызар болгон көпчүлүк айылдаштары балдарын окууга жибере башташты. Бири акысына бир чөйчөк талкан берсе, бири куйрукту кой жетелетип жиберчү. Ошентип мугалим болуп анын колун караган үй бүлөсүн 1 жыл бою бакты. 1916-жылы эл Кытайга качты. Ошол улуу үркүндө апасы менен бөбөктөрүн ачкачылыктан жоготту. Бул анын жүрөгүнө айыкпас так салган оор жоготуу болду. Мугалим болосуң деген буйрукту алаары менен жаш жигит аны жан дили менен кабыл алып, ишке билек түрүп киришти. Бүгүн да адатынча студенттерине зор ынтаа менен сабактарын берип бүткөндөн кийин гезитке бармай болуп, шашыла басып медициналык техникумдан чыкты. Артынан күйүгүп жете келген Светлана Сергеевна деген мугалим аял токтотту. Жуматаев, сиз кайда кетип жатасыз? Бүгүн сиздин кезметиңиз экенин айтышкан жокпу? Кандай кезмет? Деди Зияш таң калып. Кечкисин калып окуу жайга, балдар кыздардын жатаканасына кезметте болосуз. Келген кеткендерди карап, убагында укташтыбы баарын текшересиз. Мен андайды укпаптырмын. Редакцияда шашылыш жумуштарым бар эле, деди эмне кылаарын билбей калган Зияш. Андай болбойт, жолдош Жуматаев. Тартипти өзүңүз биринчи сактабасаңыз болобу? Деди Светлана Сергеевна айтканынан кайтпай. Бүгүн кечинде гезит чыгат. Мени туура түшүнсөңүз экен. Мен ал жакта жооптуу катчымын. Барып окуп беришим керек. Мага эч ким кезметте каласың деп айткан эмес. Окуу жаңы гана башталды. Баары иретке салынат. Кайым айтышканды токтоткула. Жуматаев, азыр барып ишти баштаңыз. Зияш башын шылкыйтып кайра артка жөнөдү. Директордун кабинетиндеги жалгыз телефондон редакцияга чалып абалды түшүрмөкчү болду эле, редактору Ашыралы Исаков тилдеп кое берди. Көпкө буркан шаркан түшүп жатып, анан кеч келсең да баары бир келип кет, деп буйрук берди ал. Зияштын маанайы чөгүп, ичинен мындай ыңгайсыз абалга нааразы болду. Жайнагүл Калыйчы экөө кеңешип баягы атасы айылдан берип жиберген эт менен талканды курбусунун таанышына алып барууну чечишти. Чиедей 5 баласы бар аялдын күйөөсү ал иштеген Булгаары заводдо болгон чатактан кийин камалып кетиптир. Аял темир жолго жакын бир үйдө үжөрөйдө турат экен. Эки кыз күндүз сабактан бошой алышпай, кечинде акырын жашынып алып барып келүүнү чечишти. Окуу жайдын короолчусуна да айтып, абалды түшүндүрүштү. Ал болсо арабакешти чакырып бермей болду. Бүгүн кирген маалда эки кыз чандайган куржунду араң көтөрүп жатакананын жашыруун эшигинен шашыла чыгып бара жатышкан. Алдында Жайнагүл куржунду сүйрөп алган эле. Бул батыраак, тигил бурчун көтөр, деди шыбырап Жайнагүл. Бирөөлөр көрүп калбасын. Эптеп эшиктен чыгарсак кароолчу аке жардам берет эле. Мынчалык оор эмеле. Балдарды жардамдаштесек болмок, деп күңкүлдөп бара жатты Калыйча. Дал эле каалгандан шашып чыга берген кезде Жайнагүл арты менен кимдир бирөөнү катуу жөөлөп алды. Чоң кыз, көзүңүздү карап бассаңыз болот эле, деген эркектин нааразы үнү чыкты. Тилекке каршы артымда көзүм жок экен, деп дароо эле жооп кайырды өжөрлүгү кармаган Жайнагүл. Саламатсыз багай, деп апкарып калды ошол тушта демейде шартылдап сүйлөгөн Калыйча, куржунду таштап жиберип. Анан дароо курбусун капталга нукуду. Агай менен саламдашып кечирим сура. Эмнеге кечирим сурайт экем? Өзү алдын карап баспайбы? Деп ачуусу келген Жайнагүл бурула бергенде кеч күгүмдө арыкчырай, узун бойлуу жигитти көрдү. Бул Зияш агай, деп үнү калтырап кетти Калыйчанын. Жайнагүл таң калды. Адатта эч кимден тартынбаган курбусунун үнү эмнегедир мынча дирилдеди. Кечиресиз агай, деп оңдоно калды Жайнагүл. Бетине түшкөн самсалаган саамайын артка кайрып. Бирок анын ичинде артында көзүм жок деген өжөрлүгү дагы деле бар болчу. Агай эки кызды таң калгандай карап, эч нерсе эмес, кечирдим, деп басып кетти. Редакторунан тил угуп, кабагына кар жаап, нааразы болуп келе жаткан Зияш балдардын жатаканасын кыдырып чыккандан кийин кыздардын жатакысына бет алган. Капысынан имараттын капталындагы короого чыкчу каалга тараптан көбүрөп шыбырап сүйлөгөн бирөөлөрдүн үнүн угуп калды. Ошол кезде кыз ала качуу көп болуп жаткан. Балким бирөөнү ала качып бара жатышабы, деп жаман ойлоп, бул жерге кайрылып, шаша буша киргенче куржун сүйрөп келе жаткан кыздардын бири аны жөөлөп кеткен болчу. Жакшынакай кыз экен.
деп ойлоду Зияш Жайнагүлдү көргөндө. Бир саамга анын жоодураган көздөрүнө чөгүп кеткендей сезимди болду. Кыздын сулуулугу жана анын күтүүсүз жообу Зияшты бир саамга нес кылды. Бир аздан кийин акылын пештеп, кимсиңер, кайда бара жатасыңар деп сурабай эле тескери басып кеткенине таң калды. Кайра артка басты. Кыздар токтогула, кайда бара жатасыңар? Кеч кирди, силер сыртка чыкканга болбойт. Зияштын үнү азыр өктөм чыкты. Шашыла куржун сүрөгөн эки кыз бир саамга токтоп калышып, калыча жооп бергенге аракет кылды. Агай, биз кыз андан ары сөзүн улай албай апкарып Жайнагүлгө карады. Эки кыздын жүзүндө коркуу да, уялгандан эмне кыларын билбеген аргасыздык да көрүндү. Бирок бир аздан кийин Жайнагүл бир дем алып, анан тайманбай сүйлөдү. Агай, биз жакын жердеги бир эжебизге бара жатканбыз. Ал жалгыз бой, 5 баласы бар аял. Айылдан атабыз бул куржун менен тамак аш берип ийген болчу. Ошону алып бара жатканбыз. Күндүз сабактан бошобой, кечинде жашынып алып чыкканбыз. Зияш бир саамга ойлонуп калды. Анын ачуусу али тарай элек болчу. Бирок кыздардын жардам берүүгө умтулганын укканда жүрөгүнө жылуулук пайда болду. Анан редактордун уккан сөгүүнү да, нөмөтчү болууга мажбур болгонун да бир саамга унута салды. Ошондойбу? Деди ал үнүн жумшартып. Анда бул абдан жакшы иш экен. Бирок тартип бар да кыздар. Жатакананын эрежелерин сакташыбыз керек. Азыр кеч болуп калды. Силердин коопсуздугуңар да маанилүү. Бүгүн чыдап тургула, мен эртең силерге жардам берейин. Кааласаңар ошол эжеге мен да барам. Күндүз сабактан кийин эч нерседен коркпой эле алып бара аласыңар, деди ал. Жайнагүл менен Калыча Зыяштын бул сөздөрүнө ыраазы болушту. Алар нөмөтчү агай урушуп же директорго айтып коет деп ойлошкон эле. Жайнагүл көгүмдө көздөрүн ирмегилей Зияш агайына ыраазы боло карады. Демек, бул агай Калыча айткандай эле мүнөзү жумшак, ак көңүл адам экен да. Макул агай, чоң рахмат, эртең алып баралы, деди кыз. Үнү жеңишке жетишкендей шаңдуу эле. Эки кыз куржунду кайрадан жатаканага алып кирерде Зияш аларга жардам берди. Болуп өткөн окуяга бир чети күлкүсү келип, бир чети түшүнүксүз жылуу сезимдер көкүрөгүн ээлеп, бардык жумуштарын бүтүргөндөн кийин ал Базар көчөсү менен ылдый түшүп редакцияга жөнөдү. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.